Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү майрамдык кеченин катышуучулары жана урматтуу жаш жеткинчектер, тарбиячылар, ата-энелер, коноктор жана бүгүнкү бала бакчанын ачылышына келген катышуучулар. Сиздерди Гүлөл айыл өкмөтүнүн жана жеке өзүмдүн атынан жаркырап, заманбап, жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүткөрүлгөн бала бакчанын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Жаңы бала бакчанын ачылышы жакшы башталыштардын жана жаңы ачылыштардын жана ийгиликтердин символу болсун. Урматтуу Кошулуш айылынын тургундары, коноктор, бала бакчанын имаратын ачуу аземин ачык деп жарыялайм. Ал эми жалпысынан тааныштырып кеттим сиздер менен. Кийинки сөздү, ушу куттуктоо сөздү Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Апасов Каныбек Саамбековичке сөз берем. Саламатсыздарбы, урматтуу Гүлөл айыл өкмөтүнүн тургундары жана биздин кадырлуу коноктор. Мына бизде бүгүн кош майрам десек жаңылбайбыз. Мына бизде саналуу күндөн кийин ушу мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын майрамдаган турабыз. Ошонун астында бизге элибизге белек болсун деп ачылуу аземине катышып отурабыз. Бүгүн биз дагы жакшы миссия менен келдик, ушул жерде ачылышты кылып, андан ары ушул имаратты ишке берели деп. Негизинен бул билимге болгон инвестициянын көп түрү бар. Жеке ишкерлер бир ишкана ачат, жеке чөнтөгүнө акча түшсүн деп. Кээ бирөө жакшы бир ой менен бир иш орну болсун дейт. Анан эми инвестициянын түрү көп. Ошол инвестициянын эң бир пайдалуу түрү дүйнө жүзүндө да бул эч ким талашсыз бул билимге болгон инвестиция да. Бул эми бүгүн эртең жыйынтыгын бербейт. Бир көп убакыттан кийин өткөндөн кийин жемишин бере турган инвестициялардын бири да. Бирок эч кандай бул зыян келбейт. Бул пайдалуу инвестициянын бир түрү. Биз эми бая развал болгондон бери мына биз дагы эгемендүүлүккө 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде ар кандай бир жагдайлар болду. Мына канча президент алмашып атат. Ошол убакыттын ичинде көп өзгөрүүлөр болду, кемчиликтер болду, жетишкендиктер болду. Жеке менчик, мына мамлекеттин бардык имараттарынын көпчүлүк жерде жеке менчик өттү. Бала бакчалар токтоду. Мектептин имараттарын кээ бир жерде жеке менчикке чыгып кеткен жерлер болду да. Мектептин имараты, айыл өкмөттүн имараттары. Эми ал убакыт артта калды. Андай көрүнүштөр акындык менен мына өз ордуна келип атат. Азыр бул биздин ушу Бүлөлдө ачылып аткан бала бакча 35-чи бала бакчада биздин район боюнча 34 болсо, эми дагы бир ачылыштар күтүлүүдө. Эми бул бала бакчанын жалпы суммасы 5 миллион 600 түстү. Бул эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен кеткен. Анан эми бул башкача да бир өзгөчөлүгү, бул мурунку айыл өкмөттүн дагы эмгеги зор. Бул акча тартыш, бул өзү Бүлөлүн билесиздер, 10 миллион 800 акчасы бар, бирок дотацияда өзүн өзү каржылай албаган, кошумча булак жок. Ошого карабастан ушул мына татаал шарты бар айылда ушундай жакшынакай бала бакча ачыш, бул да чоң эмгек. Бул бир кишинин колунан келбейт. Ошо жаамат менен, райондун жетекчиси менен, билим берүү тармагынын жетекчилери менен, андан тышкары ошо демөөрчүлөрдүн эсебинен, айылдын тургундары менен ушундай ишке ашып атат да. Мындай шарт бар, эми чын айтыш керек, мен деле баягы борбордук райондордо иштеп келдим. Мындай шарт менен шаарларда деле жок да. Борбордук райондордо деле жок. Көрсөңүздөр, ичине кирсеңиздер дагы шарттын көрөсүңөр. Кээ бир жерде ошо бала бакчанын баланын көптүгүнөн Бишкекке жакын райондордо деле бир кроватка, бир керебетке 3-төн 4төн бала жатып атат да. Келбей калса сен жатасың, келбей калса сен жатасың депчи. Андай ушактагы тургундун балдардын бактылуу балдар экен. Чын айтканда ушундай шартта билим алып, андан кийин мектепке барат. Бала бакчанын пайдасы көп.
билимдин алуындагы бир цепочка, цикл болуш керек да. Мына мектепке барганга бала менен бала бакчага тарбия алып, андай мектепке барганын айырмасы асман менен жердей болот да. Биз маанисин билбей жүрөбүз, көп ата-энелер мына биздин билим берүү тармагындагы мамлекет тарабынан да. Бала бакчанын көптүгү жакшы да. Ушу бала бакчадан алып, андан кийин мектепке барса, кийин ошол таасир түздөн түз тийгизет да. Ошон үчүн бала бакчага, мектептерге баягы акчаны аябаш керек да. Эң негизгиси мына жок акча менен башталды. Азыркы учурда эми Кудайга шүгүр болгону 1 миллион 900 эле карызы калды. Биз азыр мына ушу подрядчик менен сүйлөшүп атабыз. Анын эч деле маселеси жок. Өзүбүз мамлекет тарабынан чечип беребиз анычы. Эми айтайын дегеним, эми айта берсе сөз көп. Жакшы бүгүн майрамыңыздар менен барыңыздарды. Ушул бала бакчадан келечекте Кыргызстанды өнүктүргөн, ушу экономикасына чоң салым кошкон бир чыгаан жигиттер, кыздарыбыз чыксын. Ошол ушул жерден бир экиле бала чыкса, билөөн эмес Кыргызстанды жөнөкөй оңдоп коет да. Биз азыр көрүп атпайбызбы, мына дүйнө жүзүндө бир эле спортсмен мамлекетти көтөрүп коюп атат да. Бир эле спортсмен, бир эле киши. Анан эми ушундай маалда бизге жетет, эми бизде эле кыйраткан байлыгыбыз жок, Казакстанга окшоп нефти, газыбыз жок. Араб Эмираттарындай. Эми биздин байлыгыбыз ушул человеческий ресурс. То есть биз өзүбүздүн билимибиз менен гана келечекте күчтүү мамлекеттердин катарына киришибиз керек да. Бизден кыйын мынакей татаал шартта жашаган Япония мамлекети 4 островдун үстүндө эле турат да. Дүйнө жүзүндө экономикасы биринчи местага чыгат да болчу. Эмненин эсебинен? Аякта газ чыкпайт, нефть чыкпайт аякта. Болгон сырьёнун 1,5% гана өзүнөн чыгат, калган бүт импорт алып келишет да, сырттан алып келишет. Бизден жакшынакай жашап эле бизге ошонун технология, ошолордун чыгарган техникаларын баарыбыз колдонуп, ушу жүрбөйбүзбү барыбызчы. Биз андан эмнебиз кем? Ошон үчүн биз билим берүү тармагы бул Кыргызстандын ошо биздин районубуздагы бир өнүгүү жолдорунун бири болуш керек да. Ошон үчүн туура багытта кетип баратабыз деп ойлойм. Бала бакчанын ачылышы кут болсун. Ушу мамлекетибизде тынччылык болсун, өсүп өнүгүү болсун. Келечекте ошол жерден чыган биздин Кыргыздан кыздар чыксын. Майрамыңыздар менен барыңыздар. Анан эми чакан өзүбүздүн белегибиз бар, ушу бала бакчанын жетекчисине. Рахмат. Андан кийинки сөздү Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мусаев Мамашаров Розовичке беребиз. Урматтуу бүлөлүк туугандар, бүгүнкү ушу майрамыңыздар менен куттуктайм. Себеби келечек балдарыбыз деп жүрөбүз да. Şu аталык камкорду көрүп, şu айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен бакытка ыраазычылык айтып коюшубуз керек. Ушул эски контораны ушундай бир жаркыраган детсадка айландырышка ушу баланын эмгеги зор. Рахмат бакыт. Анан эми келечекке жол таштап атабыз. Алайда ушу балдарды бала бакча менен камсыз кылуу 41%. Өнүккөн өлкөлөрдө 75-тен 90%га чейин. Демек, биздин келечегибиз балдар болгондон кийин ушундай бир жаркыраган шартта бир тарбияланып, логикалык ойлоо жөндөмдүүлүгү күчөп, бир жакшы балдар чыкса деген эле ниетибиз бар. Мына Россиянын бир теле программасын көрүп жүрөсүздөр. Максим Галкин алып барат. Лучше всех деген. Кичинекей эле балдар. Дүйнөгө таанылып атат да. Кыргызстанда эле биз бир балабыз барган. 3 жашар бала Карпов менен шахмат ойноп атат. Ошондой балдар чыгат деген биз үмүтүбүз бар. Ошон үчүн ушу келечекке ар дайым жакшы мамиле кылышыбыз керек. Ата-энелер, коомчулук, билим берүү бөлүмү, айыл өкмөтү, администрация. Ошондо гана биз келечектин жакшы балдарын тарбиялайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ана биздин дагы кичине белегибиз бар. Рахмат. Андан кийинки сөздү Алай айымдар коомдук бирикмесинин төрайымы Райымкулова Жанна Жапаровна беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу аксакал аталар, энелер, бүгүнкү майрамыңыздар менен сиздер үчүн бүгүн майрам деп ойлойм. Эң сонун ушундай Кыргызстанда аябай сонун
ушундай бала бакча ачылат. Биз аябай кубанычтабыз. Булар алайымдар десе, булар кимдер деп аябай таң калсаңыздар керек. Биз алайымдары бул жеке ишкерлер десем болот. Эч кандай бир саясатты көздөгөн, өздөрүнүн чөнтөөнө акча чыгарып, ушундай бир анча-мынча садиттерге колубуздан келген жардамыбызды көрсөткөн жөнү жеке ишкерлер десем болот да. Алайымдар коомунда бир 50ге жакын биздин мүчөлөрүбүз бар. Жеке ишкерлер, ар бир 14 айлык өкмөттөн кошулган алайымдар деген бир коом. Ушундай алайымдар коомуна биздин Татынакай кызыбыз жаңы бизге аябай Instagram барачабызга жазып, биз билбейт болчубуз. Бир жума эле мурун ушундай бала бакча ачылып атат. Ишине жардам көрсөтсөңүздөр деген эч кандай балдар үчүн биз эч нерсе аяган эмеспиз. Биз ар дайым көмөктөшкөнгө ар дайым даярбыз. 100% колдоп, ушу кичинекей нерсесине алып бергениңизге аябай кубанычтабыз. Кичине болсо дагы жардамыбыз тийгенге аябай биз кубанычтабыз. Кудай буйруса дагы көп деген жардамдар тиет. Бул баягы аким айтып кетпеди, чындыгында бул садиктен бир 2 эле бала чыкса, чындыгында баланын негизи фундаменттен башталат да. Ушу кичинекей бир жашынан баштап эле бала уже кандай тарбия алса, уже аягына чейин ошондой болот деп ойлойм. Ошол Кудай буйруса мыкты инсан, кыргыздардын чыган балдары чыгат деген ишеничтебиз. Жакшылыктар боло берсин. Кудай буйруса дагы бала бакчаңар чоңое берсин. Мен бирөө ушул кызга аябай мындай ыраазы болуп кеттим. Ушундай тыкылдаган кыз экен. Ушундай кыздарыңыздар колдосоңуздар, Кудай буйруса мен ойлойм аябай жакшы чоң ийгиликтерге жетесиздер деп ойлойм. Чоң рахмат. Токтогонушуңузга аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Андан кийинки сөздө айылыбыздан алгылыктуу мына эжекеси эл агартуунун мыктысы Анар эжеке сизге берсек, ыраазычылык катары Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу Алай райондук мамлекеттик администрациядан келген коноктор, урматтуу элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы жетектеген районунун өкүлдөрү, жалпы Бүлөлүнүн ардактуу атуулдары, бүгүнкү салтанаттуу майрамыңыздар менен жалпы энелердин атынан куттуктоого уруксат этиңиздер. Мен не демекмин эми? Ушундай балдар биздин келечегибиз. Балдар биздин бактыбыз. Балдарды тарбиялоо ар бир инсандын, жеке эле мугалимдин, жеке эле мамлекеттин иши эмес, ата-эненин дагы негизги милдеттеринин бири. Ушундай немеси жашоо турмушу катаал келген ушундай жерде бала бакчанын ачылышы бизди зор кубанычка бөлөп атат. Бул жөнөкөй эле келип калган жок. Чоң эмгекти талап кылганы маалым болуп атат. Ошон үчүн мен айтарым, биздин мурдакы өкмөт мына Артыков Бакыт баштап ушу жерди бала бакча кылалы деп колдоп жөлөп мамлекеттик бюджеттин эсебинен баштаган экен. Ана улантып, жаңы өкмөт улантып, ушинтип жаркыратып, бүтүрүп биздин бардыгыбызды чогулуп отурат. Ушул экөөсүнө да рахмат. Анан эми мына Каныбек Сагынбаевич, балам, сени ошол балам катары мен эң кичинек бала менен тең экенсиң. Ошон үчүн сенин кандай иштерде иштеп жатканыңдын бардыгы бизге маалым. Чоң иштерде иштеп чүйдүн мемин деген Чүй районунун экономикалык социалдык абалын көтөрүп, ошентип жүргөн бала экенсиң. Мына Алайга дагы келип ишиңин башталышы көрүнүп атат. Мына ушу бала бакчанын бүтүшү, ошондой эле мына башкасын айтпаганда дагы медицина кызматкерлеринин мыктыларын 10 күнгө ысык көлгө эмеге эс алууга жөнөтүп жатасың. Ошондой эле мына мугалимдердин, билим берүү кызматкерлеринин алдыңкы мугалимдерди 10 күнгө ошондой эмеге эс алууга жөнөтүп атканы бул алгылыктуу, кубанарлык иштердин бири деп эсептеймин. Эми дагы эмне демекмин бул? Ошон үчүн сенин иштериң ийгиликтүү болсун. Ошол Чүйгө жасаган кызматтын бардыгы биздин Алай районуна да жасалып, алдыңкы орундагы райондорго ушу теңешиңе чоң ыраазычылык билдиремин да. Анан экинчи дагы мына билим берүү тармагын жетектеп келген мына Маншар Орозович, сиз дагы билим берүү тармагында эмгектенип, мурда дагы мамлекеттин социалдык тармактарын жетектеп келип,
Sizin atыңыз аттың қашқасындай Алай районына белгілі болып келатат. Белүү тармағыныңдағы көп жетишкендиктери сіздің ысымыңыз менен белгілүү деп эсептеймин. Сізге дагы ошо жамаатыңыз менен чоң рахмат. Мына ушул немесине бала бакчага келип салымыңыздарды кошкондоруңузга. Анан мен не демекмин онун кийин да. Мына азыр жамаат айтып атпайбы? Мына килемдерин алып бериптир. Мен кирип көрдүм бакчаны. Сонун мындай иштин баарын бүтүрүш бир эле кишинин колунан келбейт. Көпчүлүк адамдардын колунан келет. Ошон үчүн бардык ушул бала бакчанын бүтүшүнө салымын кошкон атуулдардын бардыгына зор ыраазычылыгымды билдирем. Анан мен Саркүлүү деген атыл бар. Ошол айылдагы энелердин атынан биз дагы ушул бала бакчага 15 000 сом акчаны мурда эле берип койдук эле кызга. Анча-мынча жетишпеген немелерин ала бер деп. Занавеска, паневеска оюнчуктарын ошо алам деген экен, мейли деп биз ошо немеге бул кызга бергенбиз Жаңылайга. Биздин салымыбыз ошол аял энелердин атынан. Эми ошо не демекмин эми? Дайыма ушул ар бир айылда балдардын күлкүсү жаңырсын. Ар бир үй бүлөдө наристенин ыңалаган күлкүсү жаңырып турсун, жакшылыктар болсун. Барыңарга чоң рахмат. Андан кийинки сөз экс айыл өкмөтү Артык Бакыт Жакышевич. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү ачылыш ажемин катышуучулары. Бүлөлүү айылына куш келипсиздер барыңыздар. Биринчиден бизди ушундай күнгө жеткизген, ушундай күндү ата кылып насип кылган биздин жаратуучубуз жараткан Аллахка чексиз шүгүрлөрдү айталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айталы. Мына ушундай бүгүнкү тааты чыгып, бүлөлүү элине Алла Тааланын жакшы неаматтары болгон экен. Бүгүнкү күнү кошулуш мектепке чейинки билим берүү балдар бакчасынын ачылуу аземинде баарыбыз күбө болуп отурабыз. Бүгүнкү ачылыш аземи менен өзүмдүн жана ошондой эле үй бүлөмдүн атынан баарыңыздарды куттуктап кетип уруксат этесиздер. Эми баарыңыздар жогоруда айтып кеттиңиздер. Мына Каник Самбекович өзүңүз да келип, ушу бала бакчанын ачылыш аземине катышып, мен ойлойм, мен билгенден сиз дагы жаңыдан келип, бүлө Алай районунан келип баштаганыңыздан биринчи ачылыш азем болуп атса керек. Мындан аркы ишиңизде дагы ар дайым ушундай жакшы самалыктар болуп, жакшы ачылыштар көп болсун. Кыргызда жакшы сөз бар. Эч нерсеге алмаштыргыс бул. Баягы келин аягынан койчунун таягынан дейт. Сиз менен кошо Алай районуна кут береке кире берсин. Алла Тааланын ар бир күнү жараткан пенделерине куттуу берекелүү болсун. Эми бала бакчанын таржымалуу жөнүндө кичине токтоло кетпесем да болбос. Бул бала бакчаны баштоорда биринчи айыл өкмөтүнүн имаратын бүтүргөнбүз. Андан кийин бул эски имарат ушу 78-жылдары айыл өкмөтүнүн имараты болуп курулган экен. Ошону бузуу ийгенден көз кыйбай, өзүңүз айтып кеттиңиз, жана жогорудагы атуулдардын бардыгы. Алай району өзү дотацияда турган районбуз. Анын ичинде бүлөлүү айыл, тоолуу аймакка киребиз. Ушуну кыйбейли деп көз кыйбай, жергиликтүү бюджеттин эсебинен тобокелге салып баштап ийгенбиз. Бүгүнкү күнгө мынантип ачып отурабыз. Ушул бала бакчабыз элибизге кут кылсын. Ушул бала бакчадан бүтүндөй эле дүйнө элине пайдасы тие турган, ошонун ичинде кыргыз элине, кыргыз жергесине, андан эмне болбой барат ушу бүлөлүүнү пайдасы тие турган чыгаан алым кыз балдарыбыз тарбияланып чыксын. Буга бир эле мисал, кечээки олимпиададагы биздин Кыргыздан барып катышкан уул кыздарыбыздын жетишкендиктерин баса белгилеп кетсек болот. Анан мен ушул бала бакчанын жетекчилине, жамаатына дагы жана өз сөзүмдө биринчи келип көрүп айтып кеттик. Биринчи жалпы элдин талабы катары, экинчи жалпы элдин сураныш катары дагы ушул өзүңүздөрдө канчалык деңгээлде илим билим болсо, ошонун талбай эмгектенип, ушул жерден бир жакшы кадрлар тарбиялап жүрүп бергиледи. Эми бүгүнкү күнү сааты чыгып бүтүп аткан экен, баарыңыздарга, бардык эле айылдарга ушундай бала бакчанын ачылышын насип кылсын Алла Таалам. Ар бир үйдө тынчылык болсун. Биринчи мамлекетибизде тынчылык болсун. Экинчи эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракесинде босогосунда турабыз. Ушул кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы баарыбызга кут кылсын. Мындан ары да мамлекетибиз өнүп өсүп,
өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, жаркын жашоону Алла таала ушу Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине насип эткен болсун. Баарыңыздардын келгениңиздерге чоң рахмат. Сөзүмдүн аягында кечиресиздер буну чындыгында баса белгилеп кетпесек болбойт. Бизди тендерден утуп, ушул балабак акчаны ушундай деңгээлде бүтүрүп, бөлө элине берек кылып тапшырып отурган капа болбойсуздар. Мен ушул баланы астыңыздарга чакырып эле койсом уруксат берсеңиздер, Улан ушул алайдын кулуну терек айылынан болот. Биз ушу бала бакчаны баштап атканыбызда дагы жана айтпадымбы? Чоң бир проблема көйгөйлөр менен башталган. Жок акчаңа каяктан баштап атасың деп баардыгын карап турат экен да. Районда финансирование карап турат, областта, республикалык деңгээлде баары карап турат. Сен акчаң жок болсо, бюджетиңде жок болсо, анан бир бала бакчаны баштайм, кантип бүтүрөм деп атасың. Ал бүтпөй калып кетсе ким көйгөйүн тартат? Сен каяктан акча таап бересиң деп. Мына ушул жигит экөөбүз тобокелге салып, алай элине, Бүлөл элине менин атыман белек болсун. Бул дагы айтып калды. Ага мен ушул сөзүмө турайын да 2023-жылга чейин келишим түзүп, жылына бюджеттен экономдоп, анан бөлүп берип ушуну кутулалы дегенбиз. Азыр мына буюрса 1.9 калыптыр. Быйыл 2022-жылга 1 миллионун караса, 2023-жылга 900 миң караса, ошол менен бул жигиттен эми кутулуп калат экенбиз. Мен бул жигитке Бүлөл элинин атынан чоң ыраазычылык айтам. Чоң рахмат улан. Ишиңе ийгилик болсун эним. Тапкан ташканын бардыгын Алла таала берекесин берсин. Келечек жаштардыкы дейбиз. Ушу келечек болгон балдарыбызга ушундай жаркыраган зданияны бүтүрүп белек кылып берип атасың. Сенин үйүңдө дагы ар дайым ошондой келечектен көптү мүндөт турган уул кыздарың тарбияланып чыгып, Кыргыз элине, Кыргыз жерине бүтүндө дүйнө элине пайдасы тийбес. Чоң рахмат айтам. Баарыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар. Андан кийинки сөздө ошол Алай районунда 14 айыл өкмөттөрдөн атайын өкүл болуп келген Будалык айыл өкмөтүнүн башчысы Кадыр ага сөз бересиз. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы, урматтуу Бүлөлү айыл өкмөтүнүн тургундары. Мына бүгүн Бүлөлү ушул айыл өкмөтүнүн аягында жакшы самалык болуп отурат. Чын-чынына келгенде ушу дүйнө жүзүндө жогоркулар айтып кеткендей, эң чоң бизнес бул бала тарбиялоо. Эгерде ушул сиздер бүгүнкү ушул кошулуш мектепке чейинки билим берүү уюмунан жакшы балдарды тарбиялап мектепке берсеңиздер, андан ары мектеп улантып, ушул фундаментти түптөп, жакшы билимдүү, илимдүү окуучулар чыкса, ушул бир эле ушул акимибиз айткандай, ушул айыл өкмөттөрдө эмес, Кыргызстанды бүлөтүп турган балдар чыгат деп ойлойбуз. Эмне дейбиз, ушу урматтуу ушул мына кошулуш мектепке чейинки билим берүү уюмунун жамааты, сиздер тарбиялаган балдарга ыймандуу саптуу болсун, берген билимиңиздер жугумдуу, сиңимдүү болсун, кайтарымы жакшы болсун, келечекте жакшы инсандар чыгып, Бүлөлүнү, Кыргызстанды көтөргөн жакшы инсандардан болушту тилектешпиз. Биз дагы ушул 14 айыл өкмөт ушул биз дагы өзүбүз турбастан ушул өзүбүздө кичине болсо дагы жардамыбызды берели деп кошумчабыз бар деп эрк уруксат этиңиздер. Рахмат. Анда эмесе ушул кошулуш мектепке чейинки балдар бакчасын ушундай заманга бүтүрүп берүүгө салымын кошкон темирчилерге жана ушул курулушту бүтүргөн жоопкерчилиги чектелген уюмдун жетекчилерине ыраазычылык катыбыз бар эле тапшырып калууга уруксат этсеңиздер. Бүлөлү айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө өз салымыңызды кошуп, кошулуш айылына балдар бакчасын куруп, пайдаланууга бергендигиңиз үчүн сизге Бүлөлү айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңештин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Курулган бала бакча жаш жеткинчектер үчүн ынтымактын, ырыскынын, билимдин очогу болсун. Мындан ары ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө берекем, ден соолук, үй бүлөңүзгө тынчтык, береке жана бак-кубат жашоо каалайбыз. Ар дайым ишиңизде ийгиликтерди коштоп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салымыңызды кошо берсин деп ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындайча айтканда ыраазычылык ушул балдар бакчасын толук заманба бир оңдоп түзөөдөн өткөрүп, бизге пайдаланууга берип аткан Ал Фирдаус жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы Абдыраманов Уланбек Бекмуратовичке
ошондон дагы да жардам көрсөтүлгөн. Бүлөл айыл өкмөтүнүн тургундары, жеке ишкерлер Табалдиев Жусупбек Эрешбаевич шартына байланыштуу кел албай калдыктар. Аткарга келип Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, келген коноктор, мына бүгүн биздин Бүлөл айылында өтө жакшы салтанат болуп атат. Экинчи жолу ушу Бүлөл айыл өкмөтүндө бала бакча ачылып атат. Буга чейин дагы биздин айыл өкмөттө Чоң Бүлөл айылында бир жакшы бала бакча ачылган. Бул мамлекеттин эсебинен жакшы бүткөн, стандарттуу түшкөн. Ошондой эле бала бакча бүгүн мынабу ибаратта ачылып отурушу бизди кубандырат. Эми өнөктөш катары сиздерге айтып коелу, бул бала бакчалардын ачылышы мына акимибиз айтты, калган чыгып сүйлөгөн жолдоштор айтышты. Бул келечек үчүн өтө чоң нерсе болот. Келечек үчүн бизди үмүттөндүрөт. Мектептер үчүн өтө зор пайда келтирет. Себеби үйдөн эле түз эле мектепке барган бала бул бала бакча аркылуу барса, бул өтө чоң жетишкендикке ээ кылат. Себеби баланын көз карашы өзгөрүп келет. Үйдөн келген балада анчалык деңгээлде чөйрө да тар болот, башка да тар болот. Аны жакшы билесиздер. Эми биз ушу өнөктөш болгон бала бакчага мектептер дагы бир жакшы тилектерибизди айтуу менен жардамдарыбызды беребиз деп ишенебиз. Буларга дагы ар түрлүү жактан, методикалык жактан, башка жактан карым катнашта болуп, бири-бирибизге жардамыбызды берип иштесек гана ошондо элибиздин немеси билим деңгээли дагы жакшы болот деген ойдобуз. Биз дагы мектептер жөн турбай, мына Нарматов Исаева мектептеринин жамааттарынын атынан кичине болсо дагы акча берип коелу дедик. Ушуну берип коюуга уруксат этесиздер. Рахмат сиздерге. Бата берүү үчүн Бүлөл айылынын имамы Үсөнов Абдурасул Аксакалга сөз берсек. Assalamu alaikum rahmetullahi berekatuhu. Allah'ın rahmeti, cana merimi sizlerin bilen bizge cevaplı elimizge tiygen olsun. Hurmatlı tuğanlar, bana özünüzler görüp durasızlar. Bizden Bülölü'ye buna köpten beri bunday şu imaratlar kurulat, bunday nesneler bolot degen oyumuzda dağı çoğulu. O vakında biz dağı şunu Bülöl'den, çoğayı Bülöl'den, üşerden ilim alıp, andan giyen şu dereceye жетip oturağız. Vakında bizge bunday bala bakça emas, Bülölü boyunca bir gana orta mektep var ile. Aldağı 8 yıldır okup bütkönden giyen, bir yağı olsa topuğa, ayak olsa asteken, Gülcö'deki Mekrenki mektebine var okuyutelek. Bir yerden 4'ten 5'ten anımızı götürüp alıp. Oşun için biz ne boş olduğu vakti akıyor, bizim şartımız oşun da olgan. Hazırki şartlarını ne? Buna misali Bülöl'de hazır 3 orta mektep oluyordu. Buna 2 destat açılıyordu. Buna oşu destatta buna bilim alı oyunca vakında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizde Allah subhanallah teala İkra oşu suresinde ayetken oşunda ayetken Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Buna görbesin be. Ey Allah'ın adıyla oku defter birinci oşul adam olasın. Şu imanlığa, savaplılığa terbiyelaganda birinci Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden hakikaten Allah Teala'nın cünetken kitabında var tuğanda Kur'an-ı Kerim'de. Oşun sırrında bağlığımız ilim olmasa, ilimli olmasa, elimizge hiç vakta faydamız dahi başkamız dahi tiye kalat tuğanlar. Bu cağına buna misali vakında esser vakında bulardan işte leylindağıydı oku cana oku der. Oşun sırrında rahmat buna şu destatlarda cana şu 3 orta mektepte kurgan oşa bizim jetekçilerimizge Allah razı olsun. Cana şu bala çıkası nevreçelerime sağ salamat oluşuna Allah nasip kılan olsun. Buna oşun için Müslümançılıkta aytıp ketken. Kim barlık buna vakında özünüzler bilesizler ama sal gene türe aytı çıka ruhsat berinizler. Vakında bizim vakımızda adamlardı kevrinde uyanız
3'ten 4'ten echkisi menen bala çakasını bakkan adamlar bolgan. Hazır Kudaga şükür hazır olsa hiç kimden uyunda yok degende bir uyucu olsa iki uyu var. Çantığını aytpayla koyayım. Dağı biz jaman öğrenip kalganbız. Oşol uşunday kolumuzda bolsa dağı yok menin kolumda yok. Munday kılbayın, anda kılbayın de. Buna misali şu kaça yıldan beri şu bölülmekte şu hükümetinde imam katarında şu başçılık kılıp çiremen. Kança çoluk aytılıkta öz tuğandar, tuğandar. Bağlık yerdeler sırttan üniversite surayımız, jardam surayımız anamına degenin orduna buna biz bolsa assekin, özümüz assekin çıkarsak, biröge hayır sadaka verip turgan bolsak, Allah subhanahu Allah Teala aytып ketken. Eger de sen de biröge de özüңün eline, özüңdün tuğan uruklarına bir faydası tiyip kalsın degen bir 100 son verip turgan bolsang, Allah subhanahu Allah Teala oşonun bola şakasında jana özünde de barakalı deyip 1000 son verem degen Allah'ın vadası var. Mana biz bolsa en birinci bergende öýreneli. Hayır sadaka bergende öýreneli. Hayır sadakany bergende öýrenbey saýyn biz bilölün eli oňol albaýbys tugandar. Oşonuň üçin bizdin işi jetekçilerimiz ya biz el çaylagan deputatlarımız bir taň sezimdi eldin talawyny talaşa turgan adamlar boluşuna şu ügütdep ketipdiler. Al bir ikinci çağı tugandarım. Mana bizde olsa şöyle iman savağına çağırıp köngül buruştu. Mana bizden hükümetimiz öğrendakimi ölgeli oturatkanı inim. Şu eğer de ruhsat verip turgan bolsa, şu mekteplerge dağı adap savaklarından, şu ilimdi, mana İslam dinini jakşı düşüngen, var bolgany Imam Mahzam Maturidi akidasında şu ügüttegen adamlardan başlayan baldardı, jaş baldardı, imandılıkka, atanenin kadırı, tuğanın kadırı, jana elge kanday faydası diye turgan oşular joyunca kişine üretip ketsek. Al bir ikinci çağı, en birinci Allah subhanallah Teala dağı Cenab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden aytgan. En birinci terbiyeni kim berek degende, üydün başçısı erkek adam, doğru. Üydün terbiye vere turgan ayal adam. Mana o şerde turgan buna men jengelerim bolawıcak, gelinlerim bolawy, şu şerde oturasızlar. Mana bizde olsa şu sırttan özünün iman savabı boyunca bileyin, oşonun üstüne ok bileyin deptirip medreseni bitip gelgen bizden atılığız var bir yerde. Mana şunu eğer de şu bizim hükümetimiz dağı oraya gelgen adamlar dağı şu yerde toz koldu kılbay turgan bolsa, şular olsa hayal adamlardı terbiyelese. Birinci dün başçısı ayalada erkek adam bolgany menen terbiye veriş ayal adam. Ayal adam imandy, adab, ahlakly bolup bala çakalarym şunday terbiyele östürgen bolsa, erkek adam bolsa baldary, nevre, çevreleri, kızları utbalyga iman sawagynan uluny urmatda kiçini syylap, muna şu özümüzdün elimizge paydasy tiyip turganda işte üýrete turgan bolsak, erkek adam. Özden özü baş yiyip iman sağına gelmekte. Eğer de yani sizlerden bir soran için tuğanlar, oşol ayal adam daha işine çirip durup, şu ayallarga işine özünün nasihat sözünü açıp koysa diyen. Koyum. Rahmat tuğanlar, sizlerge olsa Allah subhanallah Teala uzun ömür çimden sorup bergen olsun. Şunçalık özümürdün uluk başlanardı, kiçik kılıp bizden çakan hükümetimizge gelip, bizden Allah balızı turap gelgenlerge hükümet, Cenab-ı sizlerge casmınlarga salam ettim. Özümürdün umuru uzun ömür çimden sorup bersin Allah. Al. Siz bir gelin olsun. Hayır, çok çok gelin. Daha beri gelin. Bismillah. Жогорку тайпа, ойночу залы. Oyuncu zalı? Ооба. Oyun sorumlu oldu başarılı. Tamam. Ооба. Kralınız yardım olsun. Анжа. Yavaş yavaş yata kalın.
Aябай суур bir kaptar olmuş da. Şulur al. Yemin kızlar hanı esam demiş. Çarpaydı içeri. Ballar evet. Duhiyarısını. Özümün negizi plan boşundayla. Duhiyarısını kılavuzda sürüştü. Балдар көбөйөт да. Эми андан ары балабак чачыш бизде возможно болбойт. Көпкө чейинчи. Андан көрө ушул имарат эмеси мекеменин чоңураак болсо, көбүнөн. Анан көрүп кошпойсо өтөбүз бар. Смета боюнча жасап. Özü Smete de verir. Бир чорар иштем бар. Сметада эми ушунча кылганда 6 миллион эле сатып. Мөлükte de sen mi? Çok. Olur. Sen Samet. Biz bir ile cuma söz kaldık. Zaten aytqanda biz bu tersini aytmaqpız. Анан бизге баары болуп калды. Мен айттым, игрушкаңызды алып, сможет сотка 10 площадка салып берейин деп айттым. Biz уже салынып калды, же бизге болуп калды деп. Бирок ушунчалык эме жүрөгүнө көңүл токкусу келди. Тап берди, бирок аябай ыраазы болдум ушуңузгачы. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Мен өзүнүн жумушум негизи көп болчу. Biz başında bizga ayткандай biz көп нерсени мисалы биз башка bizde көп да мисалы негизи биздин алайындар коомбуз, алайга жардам кылайлы дегенбиз. Анан биз табылбай өз эчтеке деле. Сарапта жер бар болсо. Ошону машиналарды чарп берип коюшмак керек. Аделя, burada ver. Беричи, burada ver. Жаңы машинкалардан чыгып бизде. Кыздар, Ümit эже, машинкаларды. Мына, орнuna. Тактап кел, биз матапа бана. Iştekeyinin gözü. Ne getireyim sen? Çok машинка нелер бар. Машинкалар бар. Машиналар. Yoksa yoksa saytından çok da bizge.